Биздин Кызык кино каналыбыздан көрөрмөндөрү. Кандайсыздар? Каналыбыз сиздерге кызыктуу болуп жатат деген ойдобуз. Бул чыгарылышыбызда 13 өмүрдүн кантип сакталып калганы тууралуу айтабыз. Алды менен биздин каналга катталып, видеобузга лайк басып, кино тууралуу ой пикирлериңиздерди жаза кетүүнү унутпаңыздар. Бул кинонун кызыктуу жагы өмүрдөн алынган болуп, 12 окуучу жана бир мугалимдин өмүрү кантип сакталып калганы тууралуу болмокчу. Алгачында 2018-жылдын 23-июнунда Таиланддын Банчонг аттуу жеринде балдардан футбол ойноп жатканын көрүүгө болот. Ал жерде машыктыруучусу да бар эле. Футбол ойноп болгондон кийин шам-шум этип алуу үчүн полянын жанындагы жерге барып, бирдемелерди жеп алышат. Жана араларынан бир окуучусу ошол күнкү тайланддыктардын бир майрамын майрамдоо үчүн Намханг паркына барып, кыдырып келүүнү сунуштайт. Балдар баары барууга макулдашат. Машыктыруучусу да балдардын коопсуздугу үчүн алар менен чогуу бараарын айтат. Бирок араларынан бирөө апасына кечки майрамга даярдык үчүн жардам берүүгө сөз бергенин айтып, аларга кошулбай калат. Баары биринен өтүп, бири жарышып, ошол паркка барышат. Кирерде адаттары боюнча босогодо турган айкелдерине сыйынып алышат да ичкери карай кирип кетишет. Бирок алар жамгыр келе жатканын жана ошол үңкүргө суу тамчылай баштаганын байкашпай калышат. Алар үңкүргө кирип кеткенден кийин жамгыр жаай баштайт. Кечки саат 7:30. Ата-энелер уже майрамга чогула башташат. Бирок балдарынан кабар жок эле. Жанагы апасына жардам бергени кеткен бала аларды жанагы үңкүргө кетишкенин айтат. Ата-энелери кабатыр болушуп, аларды барып алып кайтууга өздөрү жөнөшөт. Ар жылы бул жерде жамгыр сезону болуп, күнү-түнү жамгыр жаамак экен. Бирок бул ай эрте башталган эле. Үңкүргө келишкенде балдардын вейликтерин көрүшөт. Иштен болсо парк кызматкерлери келип балдарды издешкенин, бирок үңкүрдүн жолу уже сууга толуп калганын айтып, куткаруу кызматына кабар бергенин айтышат. Канчалык ичтери ачышпасын күтүүдөн башка амалдары жок болчу. Шаар губернаторунан баштап куткаруу кызматкерлеринин баары адегенде ошол жерге жыйналып калышат. Бул кабар бүткүл мамлекетке тарап, жергиликтүү калк да жардамга келет. Деген менен бул тоонун узундугу 3 километр узунураак болчу. Биринчи куткаруучулар 10 саат дегенде кайра келишип, балдарды таба алышпаганын, суунун агымы күчтүү болгон үчүн бир адамы жарадар болуп кайтышат. Арадан 2 күн өттү. Бүткүл мамлекеттен куткаруучулар, көңүлдүүлөр, жергиликтүү калк баары жардамга тартылат. Бирок деген менен жыйынтык көрүнбөйт. Министр да келип, бул жерге эң чоң насоосун алдырганын жана губернаторго бир аптанын ичинде балдарды таап, барын жөнгө салууну тапшырып, бир аз урушуп кетет. Көңүлдүү куткаруучулардын бири сураштырып отуруп, жергиликтүү адамдардын ичинен бул тоону эң жакшы билгенин таап, андан жардам берүүсүн суранат. Ал болсо үңкүргө кирип жаткан суулардын тешиктерин көрсөтөт. Бул да болсо чоң жардам болот. Бул учурда Англиядан көңүлдүү иретинде мыкты деген Англиянын куткаруучулары губернатор аркылуу бир киши чакырат. Алар алгачында 2 киши болуп келишип, адегенде ишке киришип кетишет. Үңкүрдү үйрөнүү үчүн ишке кирели дегенде военныйлар киргизбей коет. Бирок жанагы чакырган киши аркылуу кире алышат. Алар 3 саат 50 минута дегенде 900 метр алыстыкка чейин бара алышат жана ал жерден таштар кулай баштаган үчүн белге калтырып кайра артка кайтышат. Кайтышканда жанагы кире бериште суу насоосун оңдоп жаткандардын бирөө калып кетип, жардамга чакырып жаткан экен. Ага жардам беришет, бирок ал суудан коркуп өзүнө жаракат жеткизип алат. Бирок эптеп аны суудан куткарышат. Губернатор алдыларынан күтүп алып жардамы үчүн рахмат айтат, бирок руксатысыз кайра кирбештери керектигин түшүндүрөт. Капитандын эски кесиптеши да жардамга келип, ал эле эмес түрдүү жактан куткаруучулар чогулуп, губернатор менен жыйналыш жасашат. Ал жерде кантип куткаруу иштерин жүргүзүшөрүн талкуулашып, түрдүү пикирлер айтылганы менен соңку губернатордун сөзү менен жамгырды күтүү чечимине келишет. Издөөнүн 8-чи күнү губернатор тоонун башка жагында суу кирип жаткан тешиктерди жаап жатышкан көңүлдүүлөр менен жолугат. Алардын сунушу менен тоонун түбүндөгү жер ээлери менен сүйлөшүп, тоонун насос менен сорулуп жаткан суусун ошол эгин талаасына агызууга руксат алышат. Дыйкандарга канчалык кийинкиси үчүн кыйын болбосун, балдар үчүн жерлерин курмандыкка беришет. Балдардын жоголгонуна 9 күн дегенде жамгыр токтоп, жергиликтүү калк өздөрүнүн кудайларына сыйынышып, балдарын куткарылышын өтүнүшөт. Жамгыр токтогонун көрүп, баягы Англиядан келген 2 куткаруучу кайрадан балдарды издеп көргүлөрү келет. Бирок сууну чыгаруу үчүн эң аз 1 күн кетет болчу. Бул дегени дагы деле ичи кооптуу эле. Бирок губернатор аларга бир мүмкүнчүлүк берет. Эртеси 10-күнү алар издөөгө киришет.
кайра 3 saat 50 мүнөт дегенде мурдакы белги койгон жерлерине жетишип, андан ары дагы да чокур издөөнү улантышат. Издеп жатып өздөрүнүн жиби түгөнүп баратканда кайтабызго деп ойлонуп жатышкан. Бирок бир кезде бир караңгы жактан светтер жанып, жакшылап караса балдар экен. Табышканына кубанып кетишет. Балдар ачка экенин, кутулуу үчүн ошол жерде казып да көрүшкөнүн айтышканы менен, алардын эч кайсысын өздөрү менен алып кете алышпайт эле. Кайра келебиз деген убадалар менен артка кайтышат. Балдарда болсо үмүт пайда болот. Кайтышканда аларды тартып алган видеону көрсөтүп, алар тирүү экенин айтышканда, а дегенде бул жакшы кабар баарына жайылып, ал жердеги бардык адам сүйүнгөнүн айтпа. Журналисттерге жумуш табылып, жанагы куткаруучуларды бастырбай ороп алышат. Бирок алар балдарды тапканы менен аларды чыгара алышпасын билип, көңүлдөрү жок эле. Губернаторго да бул мүмкүн эмес экенин түшүндүрүшөт. Эртеси балдар куткаруучуларды күтүп жатышкан эле. Бул жактан куткаруучулар аларды куткарууга жөнөп жатышкан. Балдарды тапкан куткаруучулар кийинки куткаруучуларга жолду түшүндүрүп, кандай кыйынчылыктар болоорун эскертишкен. Ошентип куткаруучулар тамак менен доктор алып балдарга барышат. Бирок эскерткениндей жолдон бир аз кыйналышат. 4 саатта жеткен жерге алар 7 сааттан ашык убакытта жетип, баллондорундагы кислородду почти соңуна чейин колдонуп коюшкан болот. Ошон үчүн бирөө гана кайра артка кайта алат. 12 күн өтүп жаткан. Губернатор балдарды куткарабыз деп калкка сөз берет. Деген менен ата-энелердин бирөө бул сөзгө ишенбей, губернатордун өзүнө жолугуп, ачуу үстүндө эртерээк куткарбайсыңарбы деп урушуп кетет. Бул нерсени көрүп турган куткаруучулардын бирөөнө бир пикир келет. Алардын бир анестезиолог Гарри аттуу таанышы бар эле. Аны да жардамга чакырып, аны менен иштешүү болчу. Мындайча айтканда, балдарды уктатып, бир-бирден куткаруу эле. 14 күн балдарга күндө тамак жеткирилип турду. Ал гана эмес, ата-энелер менен кат алмашууда мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Жогоруда айткан Гарри жардамга келип, сразу үңкүрдү көрүүгө киришип кетет. Бирок Гарри алгачында бул сунушка макулдугун бербейт. Эртеси күндөгүдөй тамак жеткизүү үчүн куткаруучулар жолго чыгат. Алар жолдо баратканда белги катары тартылган жип артта келе жаткан куткаруучунун баллонуна оролошуп калат. Аны бошотом деп жатып, кислородунун көп бөлүгүн чыгарып алат. Караса, алдыдагы шериги кетип калган экен. Коркуп кетип артка карай жөнөйт. Бирок көпкө бара албай, кислороду калбай калып, аянычтуу окуя орун алат. Бул окуя бүткүл дүйнөлүк кабарларга тарап кетет. Ошондо гана жанагы анестезиолог менен куткаруучулар дагы бир жолу ойлонушат. Өздөрүнүн сунушун губернаторго айтышат. Алардын планы боюнча балдарга наркоз берип гана бир-бирден куткарышмак. Бул нерсеге министр да аралашып макулдугун берет. Деген менен бул жөнүндө эч ким билбеш керек эле. Жада калса ата-энелери дагы. Эртесине бардык куткаруучулар биригип даярданышат. Жолдон ойгонуп кетпес үчүн укол саюуну үйрөнүшөт. Бардык нерсени эске алып пландаштырып жолго чыгышат. Балдардын апасынын бирөө оомат келтирет деп куткаруучуларга бир кол мончок берет. Ошентип алар жолго түшөт. Жарым жолдон бөлүнүп, бири-бирин күтүп, очерет менен алгачында 4 баланы куткарышмак болот. Балдарга келип, 4 баланы даярдай башташат. Баса жанагы апасы берген мончокту да балдарга беришет. Алгачкы баланы уктатып, сууда дем алып албаганын текшерип, анан аны менен куткаруучулардын бирөө жолго түшөт. Күтүп жаткан адамга чейин барып, дагы бир жолу текшеришет. Бул план окшоп кетүүсүнө өздөрү дагы ишенбеген эле. Ошентип экинчи баланы да жолго аттандырышат. Бирок биринчи бала жолдо ойгонуп кете жаздайт. Аны алып бара жаткан куткаруучу ага кайра укол саярда, укол түшүрүп алат. Кайра эле издеп таап, уколун сайып, жолун улантышат. Жарым жолдо баллонун алмаштыруу үчүн күтүп турган жерге келип, баллонун алмаштырышат. Бирок бул жолу дем алуусу кыйынга турат. Куткаруучу үчүн бул бала бир аз кыйынчылык жаратат. Деген менен кайра ордуна түшөт жана аман-эсен аны ал үңкүрдөн алып чыгат. Бирок жогоруда айткандай, өтө сырдуу түрдө эч кимге көрсөтпөстөн больницага алып кетишет. Ата-энелери да эмне болгонун биле алышпайт. Бардык балдарды аман-эсен чыгарышат. 4 бала тең аман-эсен, бирок жашыруун түрдө куткарылат. Бул кабарда бардык жерде чуу болот. Министр бул окуяны суу менен согуш деп атап коет. 17 күн
кайра балдардын калгандарын куткарууга жөнөшөт. Бул күнү 5 баланы куткарууга жетишишет. Жергиликтүү калк да тоонун башка жагынан кирип жаткан сууну токтотуу үчүн колунан келгенин жасап, ал тургай бамбуктарды да кесип берет. Бирок кайра эле жамгыр деген немат жаап баштайт. Эртеси 18-күнү акыркыларын куткаруу үчүн кайра жолго чыгышат. Балдардын ичинен бир бала бети кичинекей болгон үчүн ага маска табуу оорго турат. Ошентсе да мындай жамгырда тобокел жасап куткаруу үчүн киришишет. Жанагы бети кичинекей баланы эптеп керек болсо масканы өздөрү кармап болсун куткарууга бел байлашат. Биринчи болуп кеткендердин бирөө жолдон жипти жоготуп алып, паниковать этип кетет. Бирок башка жип таап алып, аны менен жүрүп отуруп бир жерге келет. Артынан келе жаткан бирөө аны соңунда келе жаткан Гарини күт деп өзү жолун улантат. Деген менен өзү да коркуп калган көрүнөт. Гари келип мындан ары алып барайын дейт. Өзү мындай абалда алып чыга албастыгын түшүнүп, баланы анестезиологко берет. Ошентип соңуна калганы менен аман-эсен баланы куткарышат. Бирок али баары чыкпаган болчу. Куткаруучулардын акыркылары али жолдо келе жаткан. Суунун агымы күчтүү болгон үчүн таштар үстүлөрүнө кулап, бир топ кыйналышат. Кислороддору да аз калган болчу. Бул учурда насос да иштебей калат. Суунун агымы күчөйүп келе жатканда баары аларды күтүп жаткан. Соңунда эптеп алар да чыга келишет. Бардык куткаруучулар ата-энелери жалпы бул сүйүнүчтүү кабарга кубанганын айтпай эми. Куткаруучуларга баары ыраазычылыгын айтышат. Өзгөчө ата-энелер колдорунан өбүп кетишет. Куткаруучулар да үйлөрүнө кайтышып, балдарын кучактарына басышат. Бул куткаруу үчүн 17 мамлекеттен 5000ден ашуун куткаруучу келген эле. Жанагы эгин талаасын курман кылган дыйкандар үчүн мамлекеттен компенсация каралып, жанагы үңкүр 8 айга жабылат. Мына ушундайча 13 өмүр сакталып калган болчу. Достор, биздин каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Ошондо гана биздин видеолорубузду биринчилерден болуп көрө аласыздар.